Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Анда эмесе кыргыз тили боюнча өтүлүүчү 3 онлайн сабакты баштайбыз. Бардыңар окуу куралдарыңарды алып, даярданып, көңүл буралы. Силер менен мен Курганбаева Зирегүл Жанышовна. Анда эмесе бүгүн өтүлүүчү жаңы темабыз иреттик санатоштор. Бүгүн биз силер менен санатоштордун маанисине карай бөлүнүшүнүн дагы бир түрү иреттик санатоштор боюнча түшүнүк алабыз. Демек бүгүн сабагыбыздын максаттары менен таанышып алсак, биринчи билим берүүчүлүк жагында биз силер менен иреттик санатоштордун эрежелерин, суроолорун, милдеттери менен таанышабыз. Экинчи өнүктүрүүчүлүк жагында ар бирибиз өз алдыбызча мисал келтиребиз, текст менен иштейбиз, иреттик санатошторду катыштырып сүйлөм түзөбүз. Үчүнчү тарбия берүүчүлүк жагында биргеликте иштеп, бири-бирибиздин пикирибизди угуп, колдоого, ынтымакка, биримдикте болууга тарбияланабыз. Балдар, бул сүрөттөн биз кимди көрүп жатабыз? Азаматтар, туура, Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повести менен таанышканбыз. Анда Дүйшөн агай менен Алтынай кош терек эгишкен. Бул кош теректи эгүүнүн максаты келечекте Алтынайдын билимдүү, илимдүү болоруна көзү жеткен. Ошондуктан силерге дагы балдар, келечекте өз кесиңерди тандаган мыкты жаштардан болушуңарга тилектеш болуп, төмөндөгүдөй Дүйшөн агайдын суроолоруна жооп берели. Биринчи, кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар? Атап бер. Экинчи, санатош деп эмнени айтабыз? Кандай суроого жооп берет? Үчүнчү, санаточ түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? Мисал келтир. Эң чоң эки орунду сан канча? Эсептик санатош деп эмнени айтабыз? Мисал келтир. Алтынчы, сенин экинчи атаң сага ким болот? Жетинчи, 6 жерде 6 канча? Демек, балдар, бул Дүйшөн агайдын суроолоруна биз баарыбыз ойлонуп, так жооп беребиз. Бул тапшырма силерге эмдиги онлайн сабакка чейин кандай деңгээлде түшүнгөнүңөрдү мен текшерем жана баалаймын. Анда эмесе жаңы теманы түшүнөбүз. Бүгүнкү биздин жаңы темабызда заттын кээде кыймыл-аракеттин, иретин, тартибин, катарын көрсөтүп, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берип, ынчы мүчөсүнүн жардамы аркылуу жасалган сандар иреттик санатош деп аталат. Мисалы, 1, 10, 25. Иреттик санатоштордун түзүлүшүнө карай төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт. Биринчи, жөнөкөй санатоштор. Мисалы, 2, 5, 100. Ал эми татаал санатошторго, мисалы, 25, 12. Мисалы, мен 6 класста окуймун. Канчанчы? 6. Демек, бул иреттик санаточ. Эгерде иреттик сандар араб цифрасы менен жазылганда, цифрадан кийин дефис коюлат. Мисалы, 5 класс, 1999 жыл. 21 кылым, 5 глава. Ал эми иреттик сандар рим цифрасы менен жазылса, эч кандай белги коюлбайт. Мисалы,
1 класс, 10 глава, 20 кылым. Демек балдар, бул эрежелерди эсизге салабыз. Ынчы мүчөсү татаал иреттик сандардын эң аяккы санына уланат. Мисалы, 13-чү, 17-чи, 25-чи. Иреттик санын атоштор сүйлөм ичинде төмөндөгүдөй синтаксистик милдетти аткарат. Биринчи, аныктооштук милдет. Мен 5-класста окуйм. Канчанчы? 5-чи. Экинчи, бышыктооштук милдет. Менин айылга 3-чү барышым. Канчанчы? 3-чү. Үчүнчү, баяндооштук милдет. Биз 6-чыдабыз. Канчанчыдабыз? 6-чыдабыз. Бул баяндооштук. 4-чү, затташкан ээлик милдетти аткарса. Мисалы, 7-чилер, 7 класстын окуучулары тарашты. Кимдер? 7-чилер. 5-чи, затташып толуктооштук милдет аткарса. Биринчилерге сыйлык берилди. Кимдерге? Биринчилерге. Эгерде ынчы мүчөсүнөн кийин чыгыш жөндөмөнүн мүчөсү дан уланганда киринди сөздүк мааниде колдонулат. Мисалы, 1-ден ден соолук, 2-ден акчоолук. Балдар, мына иреттик санатоштор боюнча түшүнүк алдык. А силерге бул теманы кандай түшүнгөнүңөр үчүн төмөндөгүдөй тапшырма берейин. Анда баарыңар көңүл бургула. Бул дата сырлар оюну. Бул жерде сандар берилген. Ушул сандарды биз чечмелеп жазышыбыз керек. Жана туура жазылганына көңүл бурабыз. Биринчи, 1992 жыл, 3-март. 21 март, 9 май. 1941 жыл, 22 июнь. Кана ойлонобуз. Демек, бул даталар биз үчүн кандай өз орду бар сандар экен. Ойлонуп, туура белгилейбиз. Жана төмөндөгүдөй менин суроолоруму дал келгенин текшерип көргүлө. Демек, 21 март Норуз майрамы, 9 май жеңиш майрамы. Ал эми 1941 жыл Улуу ата мекендик согуш башталган. 1989 жыл 23 сентябрь кыргыз тили мамлекеттик мыйзамын кабыл алган. 1992 жыл 3 март Кыргыз Республикасынын туусу кабыл алынган. Балдар, дептерлериңерди алгыла дагы жогорудагы даталуу сөздөрдү дептерибизге чечмеленишин жазабыз. Биз бүгүн сабакты бышыктоодо булумдун таксономиясы боюнча кайталайбыз. Демек, биринчи жөнөкөй суроо: санатооч маанисине карай канчага бөлүнөт? Экинчи чыгармачыл суроо: шаарыбыздагы канчанчы дарыканага көрүнөсүңөр? Үчүнчү тактоочу суроо: 7 атаңды атап бер. Төртүнчү практикалык суроо: сен канчанчы жылы 1-класска келгенсиң? Бешинчи түшүндүргүч суроо: Кыргызстанда канча калк бар? Алтынчы баалоочу суроо: иреттик санатошту эмнени айтабыз? Демек балдар, бул 6 суроо боюнча ким жооп туура тапса, эмди сабакта текшерем. Анда эмесе үйгө тапшырма «Менин үй бүлөм» деген темада стикер аңгеме жазуу. Ошону менен бирге эле бышыктоодо берилген суроолорго дагы жооп бересиңер. Демек, саламатта калгыла балдар. Кийинки онлайн сабакка чейин аман болгула, бар болгула. Мен силерди баарыңарды жакшы көрөмүн.